Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 11 октябрь 2024 жыл мен сіздерге Мадынын центріне жақын эле жерде жайгашкан Торгой булак айылынан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Жери 17 соток экен. Кызыл китеби деле бар деди. Жакшы жери, суу, свет, кеңири бар экен. Шаар тараптан келген болсоңуздар, Мадынын центрине жетпеген жердеги оң тарапта жайгашкан ушул Торгой булак айылын баардыгыңыздар эле билесиздер. Ал жерде жазылып турат. Ушул жерден оңго бурулуп 150 метр жүрүп барсаңыздар мечит бар. Мечиттен оңго бурулуп өтө тарапка 50 метр чыксаңыздар эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жакын эле. Бул жака карап дальше кетсеңиздер, Мады тарапка карап бет аласыздар. Ушул жерден дагы Ош Лай трассасы көрүнүп турат, караңыздар. Сонун жакын эле экен. Сиздер ориентирди мына ушул мечитке алсаңыздар болот. Мечиттин эле өтө тарабында Кудай буйруса жашап каласыздар. Жайгашкан жери негизинен жакшы. Мечиттен өтүп, мына ушул көчө менен мындай жүрүп келесиздер дагы. Анан кайра ушул жерден солго бурулуп, бул жака 20-30 метр эле машинаңыздар менен чегип келсеңиздер, мына туугандар ушул үй сатылат туугандар. Ош Лай трассасына 250 метр. Мечит болсо жаныңыздарда экен, көрдүңүздөр, Эйсинин суранычы боюнча мен азыр сиздерге кыска нуска эле маалымат берем. Баасы жана эйсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалып, кийин келип дагы да бир толук маалымат алып, көрүп, таанышып кетсеңиздер болот. Эси кыска нуска эле тартып чыгарып кое бер деди. Кимге керек болсо өзү келет деди. Так, чек араларын түшүндүрөйүн. Мына темир тосмодон башталат. Анан көчө бою деле темир тосмо менен тосулган, ограждение болгон. Анан ал жерде көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген туугандар. Наркы бурчу деле темир тосмо менен тосулуп, мында өйдө тарапка чейин чыккан туугандар. Ал жакта кошумча курулуштары дагы бар экен. Туугандар, кечиресиздер, мен адашып кетипмин. Жери 17 соток чыгат экен. Кызыл китебинде 17 соток экен. Фактически эсептегенде ошо 20 чыгып калат экен. Негизинен кызыл китеп боюнча жери 17 соток. Тегиз кызыл китеби бар. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деди. Бул өйдө тарабы кошунасынын мына темир тосмосуна чейин болуп калат. Бул жакта мына даяр үйү бар экен. Азыр ачкычын деле унутуп калыптыр туугандар. Кийин келгениңиздерде өзү ачып, сиздерге жакшылап көргөзүп, тааныштырып берет экен. Условияларына келе турган болсок, бул жерде таза суу бар, свет бар туугандар. Мектеп, бала бакча, мечит бардыгы бар. Мадынын центрине деле жакын, 2 километр ашып кетсе. Ош шаарына 20 минутта Кудай буйруса кеңири жетип каласыздар. Билесиздер, Мады тарап деле өнүгүп кеткен азыр, сонун болуп. Бардык условиялар бар. Шаарга деле бир 20 минутта жетип каласыздар. Ушундай. Дагы кандай маалымат берсек, сатып аткан себеби туугандар, сөздүн ачыгы, Россияда жумуш кылат экен. Анан көптөн бери бул үй бош турат, ошол себептен эле сатайын атабыз деди. Мага жаккан жери 17 соток. Кеңири туугандар, каалагандай кылып жашай бересиздер. Кызыл китеби бар, документи так. Мына үйдүн жок дегенде мына көчө тараптан мындай көргөзүп коеюн. Негизи жакшынан эле экен, караңыздар, чоң эле болуп жакына салынган экен. Кийин келип таанышып кетесиздер. Баасын айтайын, баасы 5,5 миллион сомго бааланды. Анан жакшы кеми бар, айткан баасында эч ким сатпайт, жакшы түшүрүп берет. Вариант обмен жолдорун сурабапмын, бирок өзүңүздөр чалып айтып көрөсүздөр, балким макул болуп калаттыр туугандар. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай Ош Лай трассасына жакын эле жерде жайгашкан, жери кенен болгон сатылуучу ушул үйдү колдон чарбаңыздар. Ош Лай трассасына 250 метр гана чыгат.